ошо динди жеткирүү менен адам эмнелерди табышы мүмкүн. Мен мисал айткым келип атат да, устаз. Мен ошол динди тереңирээк түшүнүп баштагандан бери, эгер кайсы бир маселени билгим келсе, же ошо маселени изилдеп атсам, ошо изилдеп аткан маселемди башка бирөөгө айтып берсем, жакшы түшүнөт экен устаз. Мугалимдер, бизде мектепте мугалимдер эмнеге 20-30 жылдан бери сабак берип жүрөт, бирок илгерки эмени эстеп, бекем эстеткен десе алар жыл сайын ошол нерсени кайра-кайта айта берип, өзүндө бекем сиңирип алыптыр да, устаз. Менде ушундай түшүнүк пайда болуп атат, эгер адам дин жөнүндө көп айта турган болсо, динди элине түшүндүрүүгө аракет кыла турган болсо, демек ал динин өзү көбүрөөк түшүнүп баштай берет. Ушундай устаз. Куран өзү кайталоо. Куранды карасаңыздар, бир аят көп жерде кайталанат. Бир аят кайталана берет, сөздөр кайталана берет. Албетте, ар бир аяттарда өзүнчө бир мааниге ээ болуп келет, бирок кайталана берет. Адам кайталоо менен жашоочу макулук. Аллах ушундай жаратты. Адам бирөөгө айтса, анан өзү үйрөнө турган макулук. Бирөөгө айтса, анан өзү үйрөнөт. Муну даватта бир усул бар да. Дават кылуу деген көп ойлойт да. Ошо мен азыр ушул туура суроо болду. Көп ойлойт, бул дин жеткирүү, мага динди таңуулап атат, динди мага жеткирип атат. А чындыгында дин жеткирүү деген сөз өзүнө жеткирүү. Мен сага айтам, өзүм түшүнөм ушуну. Сага айтам, сага айтып атып өзүм түшүнөм. Динди мен бирөөгө жеткиргендей болуп көрүнөм сырттан, бирок чындыгында өзүмө жеткирем. Өзүмдүн турмушума киргизем динди. Эмнеге? Себеби мен өзүмдүн турмушума дин кирсе, мен кутулам. Өзүмдүн турмушумда дин болсо, а динди жеткирмейинче өзүмө кирбейт экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ошо Куранда ушул аят бар. Мааниси ушундай: эгерде аларда билим болуп, мааниси ушундай, алар аны башка бирөөлөргө, же болбосо мага амал кылбаса, чоң китептерди жүктөгөн эшектей дейт. Бул илим алып, бирок илимине амал кылбагандар. Кантип адам илим алып ага амал кылбай калат десе, аны жеткирбесе, өзү түшүнбөдү. Ал бирөөгө айтпады, өзү түшүнбөдү. Демек, дин жеткирүү дегенибиз маанавий маанисинде өзүбүзгө жеткирүү. Бирөөгө айтабыз, ал кааласа пайдаланат, кааласа бизди урат, кемсинтет. Ал анын иши. Биз ага жооп бербейбиз. Бирок ага айтууда, ага жеткирүүдө өзүбүзгө жетет, өзү кайтат. Өзүбүзгө отурат.